Мени күйөөгө тийгизип, уже боюнда бар депчи. Эле боюнда барбы? Бутумду эмеден алам да, детский магазинден жана. Ондо таныс болуп башталат, кички кыз чуркап ойнойт да. Жана пайдалангандан бери ойлоп калгам. Ай бирок күйөөгө тийбеди, атпайбы? Анда үмүттөгүн өлбөйт да. Мындай ойлоп койчумун да, турмушка чыгам деп. Кичинекей кыздарга болбойт депчи. Анан 2-3 жолу ошону караокеге киргизбей койгом. Мени карап туруп, сынок, когда в армию атпайбы меничи. Я же девочка деп ай сайын реабилитационный центрга жатып турам. Мындай кичине коркунуч бар да. Кандай болот дальше? Ошо ош жака ошо өзгөнгө концерт койгондо эме болорбу, сүрдөпчү. Качан той деп. Профессор айткан, бир чудо болушу мүмкүн дейт да. Турмушка чыгып, балалы болгондо дейт да. Күтөм жолумду ак маңдайым кармасам дем колумду. Жалпы Рамазан айы кут болсун дейли, кимде ким орозо тутуп жаткан болсо орозоңуздар кабыл болсун. Да ушундай ый-кайда өзгөчө элине эмгеги сиңген азыркы учурда блогерлердин катарын толуктап жүргөн, өзгөчө кайрымдуулук жаатында көптөгөн эмгектерди жараткан Айдана менен биргеликте маек курабыз. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Кандай жашсызбы, ден соолуктар? Жакшы, рахмат, жүрөбүз. Орозо кабыл болсун. Кармап атабыз. Рахмат. Нерсе ушулай өзгөчө ай деп коет, көбүнчөсү көптөгөн сооп иштерди жасаганга мүмкүнчүлүк бар, көбүрөөк соо аласың деген нерселер бар. Анан буга чейин дагы маектешип калганыбызда, байланышканыбызда ушу гастролдоп сырт жакта жүрөбүз деп калдыңар. Ушул күнгө байланыштуу бардыңарбы гастролдоп же кандай? Коом бар, Лоңзы Кежи деген, ошол коом менен мектептерге кайрымдуулук концерт коебуз, окуучуларга. Анан Бишкекти бүтүрүп, ошо чет жакка барып, ошо Баткенге коюп келдик, Жалал Абадка коюп келдик, бул жактан Көлгө, Нарынга койдук. Ошо акыркы Баткен болду, анан Баткенден келдик. Кыйналбадыкпы алыс жакка барганда, башка бирөөнүн үйүндө, башка бирөөнүн жеринде? Башында көп көнө албай жүрдүм, анан көнөткенсиң. Баарыбыз компания болуп жүрөбүз. Чоң машина менен көнүп калдык. Ал жакта дагы кимдер бар эмелерден? Да ушундай ден соолукка байланыштуу муктаждык бар адамдарбы же кандай? Ал жакта сиздер тааныгандар Жаныбек бар, анан калгандарын дагы кыздар балдар көп. Ошо ош жактан да. Алар да ошо ден соолукка байланыштуу. Алар да ошо ден соолугуна кичине күнчүлүк. Андай алыс жол кыйнабайт бекен? Кыйналбадыңарбы? Жок, көнүп калдык. Уйкубуз келгенде уктап алабыз жолдо. Анан концерттер башталып эме болгондо эле баягы эмени унутуп калабыз. Анткени ал жактан жакшы жерлерди да көрөт экенсиң. Ошолор менен эле унутулуп кетет окшойт, кыйналып барган. Жакшы. Негизи ал жакта Жаныбек дагы бар деп калды. Жаныбек какта? Ал азыркы учурда ошо азыр окуучуларга каникулда. Анан ошо каникулда келдим. Анан Жаныбек дагы азыр ошто. Жакшы. Буга чейин менен чогуу биргеликте маек бергенсиңер, барды бул жакшы билебиз. Дайыма эле сени жолуктурган сайын суроо берем. Алдыда планыңар эмне болду? Качан той деп? Негизи той жаңы жылга чейин болчу. Анан кичине проблемалар болуп калып, жылып кетти. Анан буюрса орозо аяктагандан кийин датасы белгиленет. Анан сиздерге да кабарлайм. Ошо баягы биринчи жалгыз келгенге мындай биринчи орусча айтканда непривычно болду да. Анан Жаныбекке да айттым, жалгыз берем. Ошентсем давай удачи деп. Демек дайыма колдоп турат.
тойду эмнеге токтотуп атасыңар? Сюрприз! 2 есе көп интернет. Переходи на О тарифтеринде. Сенде дагы көбүрөөк мүмкүнчүлүктөр бар. Көбүрөөк баарлашуу, көбүрөөк көрүү, көбүрөөк ырахаттануу. Жазды О мобилдик оператор менен тосуп ал. Маселе болуп атат. Тойбу. Эмнеге кармалып атабы? Жаныбектин апасы кичине ооруп калды. Ошого жылып кеткен болчу. Азыр жакшы, буюрса айыкты. Орозо бүтсө келишет, сүйлөшүшөт. Толкундолор болот ай, кандай болот, эмне болуп кетет деген. Той жакындаган сайын негизи мындай коркуп эле өзүнчө эле турмушка чыккың келбей калат дешет го. Ооба, биз Ошто гастролдоп жүргөндө былтыр Орозодо ооз ачканга Жанбектин үйүнө барганбыз. Аябай толкунданып, титиреп, кире албай, анан жеңелерине эле жолукканмын. Анан ош жака өзгөнгө концерт койгондо эме болор ба сүрдөпчү. Жолугуп калса кандай болот деп. Анан келгенден кийин таанышып эме болсок, көрүп калсам керек сүрдөбөйт. Азыркы учурда мындай мамилеңер барбы, телефон аркылуу сүйлөшүп дегендей? Кайнене менен. Апашка менен сүйлөшпөйм. Апашка, ошо эле. Эме жеңелериме сүйлөшүп турам. Жакшы. Өзүң мындай адам деген турмушка чыгарда жан дүйнөсү, ички морально даяр болуш керек деп болсо, даярмын деп ойлойсуңбу? Ушул чечимди кабыл алыш деле оор болду айдан турмушка чыгам деген. Мындай морально эле ойлонуп атам да. Мындай прям мен даярмын деп айта элекмин. Коркунуч деген нерсе болот. Да, мындай кичине коркунуч бар да. Кандай болот дальше? Кандай кызмат кылам деген нерсе ойлонурса керек. Кече күнү ооз ачарга барганбыз, анан бир эжеге жолугуп, жигиттин сонун бала, аябай менен отурган бала, аябай сонун бала деп ушинтет. Анан рахмат деп тургам. Анан бирок күйөөгө тийбеди, отпайбы? Неге деп ушинтсем, анча деле эмес. Андан көрө ырдап эле жүрө бер деп отпайбы? Коюңуз эже деп күлүп эле калдык. Кичине мындай эме бар. Жакшы. Мисалы үчүн азыр экөөңөр тең чыгармачыл дүйнөдө жүрөсүңөр, бири-бириңерди түшүнөсүңөр, бири-бириңерди колдойсуңар, анан келечекте кандай элестетесиң? Келечекте мен өзүмдүн профессиям менен эле иштейм деп эле ойлой берем. Ошондой эме келер да, ой келер. Жаныбек болсо орто берсе керек. Азыр эми бардык жака чогуу жүрөсүңөр, чогуу ыр жаздырып жатасыңар, анан сеники, меники деген нерсе жок болсо керек. Жок, андай. Чогуу сүйлөшөбүз, бир чечим чыгарабыз, анан эме кылабыз. Ошол чечимге келебиз. Жакшы. Негизи эле бүгүн Айданын мындай кененирээк, жакындан, курбу катары сүйлөшөйүн деп чечсем, анан негизи эле эми Жанибек азыр жок, бирок буга чейин дагы турмушка чыгам деп мындай аттанган жашооңдо адам пайда болду эле. Жанибекке чейин дагы. Жок, мен ал жөнүндө вообще ойлончу эмес экенмин. Анан негизи мындай ойлоп койчумун да, турмушка чыгам деп. Бирок кимге деп ойлончу эмесмин. Жанибек пайда болгондон бери ойлоп калгам. Ошо. Коркунуч болуп, мен кандай болуп калат, кандай семьянын эмеси болом, кожойкеси болом деген нерселер. Хозяйка болом дегенчи, аял киши дегенде эле биз аял киши бүт ишти кылыш керек деген нерсеге принципте туруп алганбыз да. Негизи гастролдоп жүргөндө баягы ошо чоң үйдө жашайбыз да. Кыздар өзүнчө бөлмөдө, балдар өзүнчө. Анан мага жардам керек болгондо баягы
жардамга чакырам дайымачы. Анан мен ойлойм кийин үй бүлө курганда деле ушундай болот болуш керек деп. Жардам берип бири-бирибизге. Үй жумуштарына. Жакшы. Мынакей буюрса ал той өз менен болобуз, орозодон кийин Кудай буюрса. Ал эми биз маалымат боюнча фондда ачкансың, кайрымдуулук фонд. Ал жак эмнеге кыймылдабай турабы? Же убакыт жокпу? Фондко 1 жыл болуп калды ачылганы. Негизи жаңы ачылганда мындай биз ойлоткенбиз, ачкандан кийин укмуш иштеп кетем анан деп. Бирок мындай кичине берип атам жардам. Бирок мындай аябай кириш элекмин да. Ушу чак бакта жүрүп элем. Прям башотумен кирип элекмин. Бирок кылып коюп атам. Сен элден алып элге бермейбичи кандай? Элден алып бермейм. Көпчүлүгү кызыкса керек, айдана азыр бирөөгө жардам бергенге мүмкүнчүлүгү бар экен. Бардыгы жакшы, чыгармачылык чөйрөдө талыкпай иштеп жүрөт, волонтер болуп да жүрөт. Бирок эмнеге учурунда өзүнүн ден соолугун ушундай бир жакшыртууга мүмкүнчүлүк болбогон депчи? Өзүмдүн негизи 6 ай сайын реабилитационный центрга жатып турам. Витамин алып турам, ичип турам. Бирок мындай чоң эмелерге көрүнүп андай кыла элекмин да. Себеп? Азыр себеп ошомо эмелер менен жүрүп эле окшойт, бирок кичине убакыт өткөндөн кийин Турцияга балким, бул жактан эле профессорлорго көрүнүп да андан аркысы эмне кылса болот, баягы басууга дагы мүмкүнчүлүк барбы деп кайрылып көрөбүз. Бирок мен врач профессор айткан бир чудо болушу мүмкүн дейт да. Турмушка чыгып балалуу болгондо дейт да. Ошондо бак дене эме болот турбайбы? Бошонуп, балким ошондо чудо болушу мүмкүн дейт да. Бул тубасабы жагандай? Меники 3 жашыма. 3 жашыңа, да? Демек, ал нерсени күтсө болот экен, төрөт учурунда көпчүлүк айтып коюшат, денеңдин баары бошойт, мындай бир ордунга келсе болот депчи. Демек, үмүт бар. Адамда үмүт деген өлбөйт да. Бар, үмүт бар. Буюрса дейбиз. Бир кээде мындай суроо келип калат, эмне үчүн мен деп? Эмне үчүн ушундай акыбалга түшкөндөрдө мен деген? Неге жок, мен андай болгон эмес. Неге мен ушундай болуп калдым деп ыйлап, же мамама ыйлап, мындай жаловаться эткендерим болгон эмес. Билбейм неге, бирок кандай көп эметкен эмесмин да. Кичинекей чагыңда болчу? Кичинекей чагыман эле өзүмдү кабыл алган окшойт. Баягы мамам кичинекей кезинен айтчу да, сени кишилер көп карайт, сен аларга көңүл бурбашың керек депчи. Балким ошол хиссим калса керек, андай неге ушундай болуп калгам деп ыйлап, депрессияга түшүп, андайга калган эмесмин. Азыр деле айлана чөйрөдө анча-мынча таң калып карагандарга көп деле көңүл бурбайсың? Мурун мени таң калып карашчу, азыр эме ТикТоктогу эжего же телевизордон көргөн эжего деп таң калып карашат да азыр. Мурундай карабай калышты. Балким эме да ошондой болуп калды окшойт. Чөйрөдө. Чөйрө дагы, адамдар дагы. Буга чейин көптөгөн мисалы үчүн ошо ден соолукка байланыштуу бир аз муктаждык пайда болгон агаларыбыз менен сүйлөшүп калганда айтып калышат. Өзүмдү тааныш үчүн кээде мага Аллах себепчи болду дегендер бар. Өзүмдү тааныш үчүн китеп себепчи болду дегендер бар. Ал эми сен өзүңдү өзүң кабыл алуу үчүн, таануу үчүн эмне себеп болду? Өзүмдү кабыл алуу. Жакшы курбум бар. Ошол дайыма эле интервьюларда айтып келем, ошол чоң окуганбызда ошол курбум мындай, сен өзүңдү вообще ограничивать этпешиң керек,
баасы экөөбүз караокеге барабыз, жүрө экөөбүз клубка барабыз депчи. Ошондойлорго алып жүрчү да дайыма, вообще уялба сен өзүңөн деп. Баягы орусча айтканда не комплексуйся деп ушинтерчи да. Азыркыга чейин сүйлөшөм, анан күлөрөт, сен азыр мындай мурункудай болбой калдың депчи. Наоборот, элдерге эме бересиң депчи, мотивация бересиң деп. А клубтарга да бар чыгар беле? Кичинекей эме баягы студент кезде болгон эме деп калды. Пенная вечеринка деп коет экен, баягы пена мененчи. Анан кирип баратсак эле охраналар подругам киргизип эле, анан каяка да отпайбы? Анан бул менен деп ушинтсем, кичинекей кыздарга болбойт депчи. Анан эме баягы кечке отуруп эле доказывать этип жүрүп эткенсиң да, анан үйдөгүлөргө чалып паспортумду жиберип койгула деп. 2-3 жолу ошону караокеге киргизбей койгом. Кичинекей кыз экен депчи, бирөөсүндө ондо танцпол башталат, кичинекей кыз чуркап ойнойт да. Көп эметөрчүлүк, күлөрчүлүк, качандай эметпей калат депчи, хорошо деле киргизип калат депчи. Ошо. Демек кызыктуучулар көп болгон экен. Кызыктуучулар көп болгон. Андан сырткарыда мисалы үчүн кыздар эми анча мынча салон карабыз, кийим алганы барабыз, андай да учурда мындай кызык нерселер болобу? Ооба, анткени мен эме бутумду эмеден алам да. Детский магазиндерден жана элдер сурай берет да, сен тиктиртип келесиңби бут кийимдерди деп жана. Кээ бирде күлөм, аябай мен эмем бар депчи, заводум бар депчи. Жок, кечке айта бербесиң, детскийден алам депчи. Көп сурагандар болот. Да, кандай кызык учурлар болот. Баягы мен чачым кыска да. Анан көп негизи баягы TikToктон деле, тил жактан деле сурай беришет да, эмнеге чачыңды өстүрбөйсүң, узун кылып көрбөйсүңбү деп. Анан чачым ошо кыска кезинде больницада жаткам, анан жаныма бир апа келип жатты да. Анан мени карап туруп, сынок, когда в армию деп меничи. Я же девочка деп, орус апа болчу ошо. Да кызык учурлар көп болот. Мен эмеден корком. Баягы ошо концерт болуп атканда, кичинекей школьниктер да, анан айылдардага койгондо аябай жаныңа келип туруп алат да. Ырдап атсаң, мондай хадноңду кармап туруп алат да. Өзүң баягы сүрдөп бурдап атасың да, анан тигилер карап туруп алышканда, же эмени карап айта албайсың, ары жылдырып койгулачы деп. Ушундай эмеден өлө корком да, мындай толпадан келгенденчи. Тамада да күлөрөт, мен карап турам депчи. Өз сөзүңдө баса белгилеп калбадыңбы? Мисалы үчүн мындай мотивация катары элдер кабыл алып калышты депчи. Кээде мындай анча-мунча жаңыдан ден соолукка байланыштуу бир аз маселелер пайда болуп, стрессте турган адамдар менен баарлашып калганда кандай кеңеш бересиң көбүнчө? Мен сразу эле жүрүшкө чыгабыз деп айтам. Жүргүлө айтып келебиз. Үйдө отурба деп. Жүрүшкө чыгабыз деп. Анан кээ ошо китеп, сиз айткандай китеп окуп, ошо китептен алат экен. Мен ошо эшикке чыгып, сүйлөшкөндөн алам да, мынтип сүйлөшүп отурасың, анан үйдөн дагы тайжелеримди, туугандарды үйгө айтам да, сүйлөшүп отуралчы эле депчи, кетпей тургула деп элечи. Сүйлөшүп отурган жагат да. Ошо. Жакшы. Демек сүйлөшүп отурган, андан сырткары дагы көпчүлүк эле азыр байкап атпайсыңбы? Эмнегедир ушу күнү-күнгө эле ооруп аткандар аябай көбөйүп кетти. Ооруп, андан бир аз чыгайын деп калганда деле баары депрессия, стресс болуп эч өзүнүз карабай койгондар. Бирок ошол бир аз муктаждык болгону менен мен сенден көп нерсени байкайм, дайыма өзүңө карап жүрөсүң да. Эч ким ойлобойт мындай башка нерсе депчи. Өзүңө дайыма карап, ушул нерселердин баардыгы энеден өссө керек. Апаңдын кеңештери менен. Ооба. Негизи ошо баягы майыптуулугу бар адамдар өзүн карап, мындай боенуп жүрсө, кээ бирөө жакшы кабыл алат экен, кээ бирөө мындай эмне боенуп алган деп ушундай кабыл алат экен да. Анткени мындай эме болгондо көлгө бир семинарга чакырышкан да. Анан
подругам экөөбүз лифтке кирсек, бир 2 же кирди да биз менен чогона. Мындай угуз эле айтып атат да бизге. Карасаң буларды боёно алышканын, булар да боёнгонду билишет экен депчи. Болбосо биз угуп атабыз да. Антип айтпады, айта албайбыз да, чогуу эжелерге чоң. Унчукпай эле чыгып кетип. Анан көрө ошо жакшы эме кылат экен. Өзүң карап жүрөт экен, молодец депчи. Көрө кичине турабыз жүрөт экен. Ошо чоң эле эжелерге мындай түшүндүрүп айтсаң болбойбу? Качанга эле биз мисалы үчүн улуу деле унчукпай калып калабыз го? Азыркы учурда андайга кездеше элекмин, бирок азыркы учурда кездешип калсам айтам. Ошол кезде кичине эмерээк окшойм. Кичинекейирээк окшойм да. Азыр айдана башка, азыр айдана турмушка чыкканда жатат депи? Азыр айдана башка. Жакшы. А чыгармачылык жак эмне болуп атат? Азыр чыгармачылык жак токтоп турат. Эмнеге баары токтоп? Фонд деле токтоп, чыгармачылык деле токтоп, турмушум деле токтоп. Чыгармачылык аранжировканы сүйлөшкөн биз. Мындай анын деле максаты чыкпай атабы билбейм. Биз ошо чогуу келип мындай эме чогуу Бишкекте көп күн боло элекпиз да. Келип эле 1-3 күн болуп эле анан кетип калып эле. Анан могу эмеде мындай ошо өзүбүздү колго алып клип чыгарып, бүтпөгөн жумуштарды бүтүрүп, ошону сүйлөшүп атабыз азыр. Дайыма эле чогуу Бишкекте деле, тиги жакта деле, бул жакта деле жүрө берсеңер, булар менен үйлөнүп алганбы дегендер болуп атабы? Ооба, андайлар аябай көп. Прямой эфирлерге чыгып калганда, уже элдер мени күйөөгө тийгизип, уже боюнда бар депчи. Жана эле боюнда барбы? Ушинтип айтышат да, канча болду, анан эмнеге айтпай атасың деп, жана турмушка чыга элекмин, сен чыкпадың беле. Акыркы клиптен кийинчи ушинтип ойлошот экен да элдер. Анан эмелер жана экөөбүз көпкө чейин мындай чогуу эмес болуп калсак, эмне болду? Сүйлөшпөй калдыңбы? Урушуп кеттиңерби депчи. Мындай элдердин көзүнчө дайыма мындай чогуу эле жүрүш керек окшойт да. Алдыдагы пландар кандай? Эмне кылайын деп атасың? Бүттүк токтоп калган нерселерди качан иштетебиз? Алдыда план азыр 1-3 күндө ошол концерт менен Ташкентке чыгабыз, Өзбекстанга. Анан ушул жакта канча вакыт болобуз пока белгисиз, бирок кетесиңер деп атат да. Анан эме азыр ошого даярданып эле ошентип атабыз. Анан буюрса уже бүтөт да окуу. Анан келип алып баягы ишке ашпай калган жумуштарыбызды бүтүрүп ошондойбуз. Мисалы үчүн ошол региондорго, областьтарга, Ташкентке да кетип атасыңар да. Ошол концерт коюп аткандан финансылык жактан силерге да каралабы? Же бул бекер жардап бересиңер? Жок, бизге ошо өзүбүздүн гонорарыбыз бар. Ал төлөнөт, анан тамак ашыбызды карайт, жатаканабызды карайт, жолубузду карайт. Баарын камсыздап берет. Биздин жумушубуз ошо элге маанай тартуулап курдап беребиз. Жакшы. Сага чоң рахмат Айдына. Чындыгында да ушундай Рамазан айында убакыт бөлүп, биз бир аз күттүрүп койсок да ошого чыдап, чоң рахмат. Жалпы көрөрмандарыңды, жалпы элди да ушул Рамазан айы менен куттуктайлы, жакшы сөздү айтмай, танамай сыйынтыктайлы. Баарыңыздарды ушул кирип келген Рамазан айы менен куттуктайм. Өлкөбүздө тынчтык болсун, асманыбыз ачык болсун. Кылган дуаларыбызды Аллахым кабыл кылсын. Ошо.